Ауzu биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абихи настаин ва хува хайрун насирин ва муин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиздердин назарыңыздарга ошол өткөнкү сабак Хашр сүрөсүнүн уландысы болмокчу. Хашр сүрөсүн кыскача айта кетсек, Хашр сүрөсү Медина сүрөсү болуп эсептелинет. Мединада пайгамбар алейхиссаламга 101 же болбосо 98 болуп түшкөн сүрө болуп эсептелинет. Ал эми бул китепте 59-сүрө болот, дагы 24 аяттан турат. Алгачкы 10 аяттын сиздерге айтып бергенбиз. Алгачкы 10 аятта бул баягы согуш пайгамбар алейхиссаламдын тиги Бадыр Ухуд согушунда жеңилип калгандан кийин Бану Назир деген ошол жөөттөрдүн бир уруусу болот. Ошолор келип пайгамбар алейхиссаламга алдын ала түзүлгөн келишими болгон. Биз силер менен урушпайбыз, силерге да каршы да чыкпайбыз, силер менен каршы чыккан адамдар менен дагы достошпойбуз деген бир келишими болгон да. Ошонун негизинде пайгамбар алейхиссалам бул Бану Назирге тийишкен эмес. Бану Назир келип туруп аларга ошол баягы жөөттөр менен мушриктер менен Меккенин мушриктеринен согушкандан кийин Ухуд согушунда жеңилүүгө дучар болгондон кийин булар келип туруп ошол меккеликтер менен келишим түзүп коюшат. Бул Мухаммад болду, уже утулду, бунун дини токтойт, ошол менен утулуп жоголот дагы, булар баардыгы жоголуп кеткенден кийин эми бизди тиги меккеликтер жөн койбосун, келип алып Мединаны басып ала турган болсо, анда бизге тийишпесин деген ниетте барып Мединалык меккелик мушриктер менен келишим түзүп алышат. Биз силер менен урушпайбыз, силер менен чогуу болобуз, силерге каршы чыкпайбыз, силерге жардам беребиз деген бир келишим түзүп алганда, бул келишимди Кудай Таала пайгамбар алейхиссаламга билдирип коет. Билдирип койгон тууралуу ошол 10 аятта ошол тууралуу сөз болгон. Эми 11-аяттан баштап бул жака ошол Бану Назирге пайгамбар алейхиссалам кол салып, алар менен согуш болуп келаткан кезде, согушта аларды жеңип алат. Согушту да өткөн сабакта айтып бергенбиз. Алар болсо 3 булардын баягы коргону болгон, чеби болгон, чеп. Бул чеби ушунчалык сонун чеп болгон. Биринчи чеп, анан ичинен дагы бир чеп болгон, анан ичинен дагы бир чеп болгон да, 3 чеп болгон. Биринчисинен өтө турган болсоң, экинчисине туш болосуң, экинчисине туш болсоң, үчүнчүсүнө келесиң да, андан өтө турган болсоң. Анан Аллах Таалам пайгамбар алейхиссаламга муужиза берип коет, 5 хислат, өзгөчө сыпат берип коет пайгамбарга. Ошол Ухуд согушунан кийин пайгамбар алейхиссалам ошол Ухуд согушунан кийин ким кайсыл бир эл менен согушам дей турган болсо, ошол элге жетпестен алдын булар аттанып эле бияктан чыкканда эле 1 айлык жол болсо дагы алардын жүрөгүнө коркунуч туудуруп койгон, коркунуч салып койгон биринчи эле сыпаты. Ошентип булар Мединадан баягы Бану Назирге каршы аттанып чыккан кезде алардын жүрөгүнө коркунуч салып коет. Алардын жүрөгүнө коркунуч салынгандан кийин алар ол жерден коркконунан пайгамбар азыр өзүнүн сахабалары менен келип туруп бизди басып алат деген коркунуч туулуп жүрөктөрүндө. Алар өздөрү ошол чептин ичинен үйлөрүн сындыра башташат. Айнектерин, дуалдарын, потолокторун бардыгын үйдөн кыйратып, мындайынан колунан келишинче болгон байлыктарын, жүктөрүн артып алып, төөлөрүнө, аттарына. Анан биринчи чеп ичинен, ички чебинен, экинчи чебине, үчүнчү чебине монтип туруп, алар өздөрү ошол жерди жарып чыга баштайт. Анан чыкса эле бияктан пайгамбар алейхиссалам өзүнүн аскери менен келип калган болот уже. Алар болсо сырттан алардын болгон курмаларын, жана башка нерселерин баарын сындырып, өрттөп келаткан кезде анан биринчи немесине жетип калган болот. Алар да сыртынан уже аны баягы дуалды сындырып баштаган кезде алар келишип калат дагы бири-бирине. Анан жолугуп калгандан кийин келишим түзүшөт. Келишимде эч бир ок атылбастан, эч бир бирөө өлбөстөн алдын алар келишим түзөт. Бизди мынакей кой бер, биз болсо Шам өлкөсүнө, Дамаск, мисалы бүгүнкү күндө Сирия, же болбосо Хайбарга, ошол эки тарапка көчүп кетебиз. Биякта калган нерсенин баардыгы сеники деп туруп калтырып кетишет да. Макулбу? Анан ушул учурда бул 11-аяттан баштап бул жака тиги
Мединанын 200 мунафыктары бул жөөттөргө кат жиберишет, элчи жиберишет. Ал катта силер биз мененсиңер, биз силер мененбиз, эч кандай силер менен силерди калтырып койбойбуз. Эгерде силерге бул каршы чыгып согуш ача турган болсо, биз силер менен биргеликтебиз дейт да. Эгерде силерди үйүңөрдөн кууп чытай турган болсо, биз силер менен кошуп чыгып кетебиз дейт. Кимде ким силерге каршы чыккан болсо, ага биз күтүп аны сабыр кылып отурбайбыз, кылычыбызды көтөрүп чыгабыз деген сөз да. Ошондой келишимди берип жиберет. Ал келишимди дагы Аллах Таалам пайгамбар алейхиссаламга билдирип коет. Макулбу? Андан ошол тууралуу боло турган сөз иншалла көңүлүңүздөргө бул аяттарды айтып бермекчибиз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара илаллазина нафaqu. Көрбөйсүңбү, я Мухаммад, о Мухаммад деп пайгамбар алейхиссаламга кайрылып атат. Мына могу 200-дүлөргө карасаң, 200-дүлүк кылып аткандарын деп туруп, бул жерде 200-дүн кимди айтып атат? Абдулла ибн Убай ибн Салул деген бир мунафыктардын раиси болгон, башчысы. Ошол тууралуу сөз болуп атат. Ошол нифак кылган, мунафык болгон, 200-дүү болгон адамга карасаң, эмне деп атат? Алар келип алып туруп, эмне дейт? Якулуна ли ихванихим, өзүлөрүнүн бир туугандарына, бир тууган деп баягы могул жөөттөр менен 200-дүлөрдүн ортосун бир тууган деп туруп бириктирип коюп атат да. Аллах Тааламчы. Мындайча айтканда, бизде иннамал муъминуна ихва дейбиз го, баягы момундар бири-бирине, мусулмандар бири-бирине бир тууган депчи. Мисалы, кыргыз менен тетиги Кытайдагы же болбосо Пакистандагы, Индиядагы мусулмандардын баардыгыбыз бир тууганбыз. Ошондой эле бул 200-дүлөр менен капырларды, мушриктерди бир тууган деп коюп атат да. Эмнеге? Эмнеге дегенде алардын ойлору бир болгондуктан да. Алардын ойлору эмне болуп атат? Себеп дегенде пайгамбар алейхиссаламга каршы чыгышта бирдиктүү болуп калып атат да. Эмне кылса дагы мына могул кишинин, могул адамдын дини өспөсүн деген ниетте буларды бир тууган сыяктуу көргөзүп коюп атат да. Болбосо булардын жүрөктөрү ар түрдүү. Биздики алхамдулилlah мусулмандарыбыздын сыртыбыз дагы бир, ичибиз дагы бир да. Биз да бир Кудайга ишенебиз, калгандар да бир Кудайга ишенебиз. Баарыбыз бирдиктүүбүз. А булар сыртынан бир болгону менен ичинен ар түрдүү да. Болгон болсо дагы Кудай Таалам буларды эмне кылып коёду? Бир тууган деп коет. Мына ошол бир туугандарын айтып аткандарын 200-дүлөрдүн айткан сөзүн карасаң дейт. Алладина кафару мин ахлил китаби, ахли китептерден ла ин ухриджтум ланахруджанна маакум. Эгерде эле силерди Мухаммад алейхиссалам келип алып туруп силерди кууп чыгып, үйүңөрдөн чыгарып таштай турган болсо, жериңерди, элиңерди тартып алса, биз да силер менен кошо чыгып кетебиз дейт да. Караңызчы. Силерди жон калтырбайбыз. Силер чыга турган болсоңор, биз да бияктан Мединадан чыгып кетебиз. Силер каяка барсаңар, ошол жака барабыз. Бирдиктүүбүз дейт да, бирдейбиз дейт. Вала нути'у фикум ахадан абадан. Силерге каршы кимде ким чыккан болсо, аны биз күтүп сабыр кылып отурбайбыз дейт. Ага каршы чыгабыз, ага кылычыбызды көтөрүп чыгабыз. Ва ин кутилтум ланансураннакум. Эгерде силерге каршы бирөө кол сала турган болсо, биз силерге жардамыбызды беребиз. Валлаху яшхаду иннахум лаказибин. Ал эми Аллаху Таала күбөлүк берип атат, күбөлүк берип атат. Мына могул азы убада берген адамдар, булар өздөрү жалганчы деп туруп Аллах Таалам өзү күбөлүк берип коюп атат да. Булар катты жиберди, катты кандай жазылган болсо, ошондой кылып туруп пайгамбар алейхиссаламга Аллах Таалам билдирип койду дагы, анан күбөлүк берип атат, гарантия берип атат. Мына могул күбөлүк берген, могул убада берген мунафыктар сөздөрүнө эч качан турушпайт. Булар айтканы менен кылган иши экөө бир чыкпайт. Алар жалганчы. Вала ин ухриджу ла яхруджуна маахум. Эгерде могу жөөттөр үйлөрүнөн куулуп сүргүнгө кете турган болсо, булар отура берет, үйүндөн чыкпай дейт. Булар чындыкта эле үйүндөн чыкпай. Эмнеге чыгат экенбиз? Чыга берсин, буларды айдап атат деп. Себеп эгерде чыга турган болсо 200 экенин билип калат да. Пайгамбарга каршы экенин билип калат. Ошондуктан чыгышпайт дейт. Вала ин кутилу. Ал эми аларга келип согуш ачып кылыч менен бирөөлөр кол сала турган болсо, ла янсурунахум. Аларга эч качан алар жардам беришпейт дейт. Бул жөөттөр эгерде таяк жеп кала турган болсо, бул жактагы Мединанын 200-дүлөрү буларга эч качан жардам бербейт. Караңызчы. Вала ин насарухум. Ал эми эгерде аларга
Булар чындап эле эгер ойлонуп көрсөк дейт да, бул жерде чындыкка жараша эмес, баягы биз ойлонуп көрө турган болсок, чындап эле келип туруп булар буга жөөттөргө келип туруп эки жүздүүлөр жардам беребиз деп келе турган болсо дейт, согуш ачып мусулмандарга каршы согуш ача турган болсо, ла юваллуннал адбара, тездикти биринчи эле кылычты жеер менен эле, биринчи эле октун тиер менен эле булар артка качып кетишет дейт. Булар согушка кирбейт, ортосуна кирип алып аралашпайт. Биринчи эле таяк жеер менен эле кайрадан артка кайтып кетишет дагы. Сумма ла юнсарун, натыйжада бул жөөттөр эч кандай жардамсыз калып кетет дейт. Караңызчы. Бул Аллах Тааланын кабар берип койгону пайгамбар алейхиссаламга. Эмне себептен могул жерде Назир, Бану Назир таяк жеп атса, булар келип алып жардам бербейт. Эмнеге экөө бирикпейт десе, ла антум ашадду рахбатан фи судурихим мин Аллахи таала. Караңызчы, силер дейт, силерди айтып атат, мусулмандарды, да, ошол Мухаммад алейхиссаламдын баштап сахабалардын кыяматка чейинки келе турган мусулмандардын ар бирөөсүн айтып атат да. Ар бириңерге, ар бирибизге кайрылып Аллах Таалам айтып атат. Силер ашадду рахбатан, алардын жүрөктөрүндө, могул төшүндө коркунуч жагынан Кудай Таалага салыштырмалуу коркунучтан да катуураак коркот дейт силерден. Кудай Тааладан болгон коркунучу менен анан силерге болгон коркунучун эгерде салыштыра турган болсок дейт, Кудай Тааладан коркпойт алар, силерден коркот дейт. Түнөр мусулман калкынан булар коркот дейт. Ошондуктан булардын кылган иштерин баардыгы коркунучтун негизинен баягы тиги каршылык көргөзүп атышат да. Мына бул нерсе кыяматка чейин айтылып калды. Эмне дейт? Ла антум, мусулмандар, силер дейт, ашадду рахбатан фи судурихим, мына могул эки жүздүүлөрдүн, мунафыктардын, капырлардын, мушриктердин, балабачалардын баардыгынын жүрөгүндө эң катуу коркунуч туудурасыңар дейт. Кудай Таалага салыштырмалуу дейт. Кудай Таалага болгон коркунучунда алар Кудайдан коркпойт. Залика би аннахум каумун ла яфкахун. Эмне себептен алар Аллах Тааладан коркпойт дагы, силерден коркот? Неге? Анын дагы себебин айтып коёду. Себеп дегенде дейт, залика, мына бул нерсе, залика дегенде максат тетиги деген сөз да. Тетиги деп эмне айтабыз? Баягында бир алыс же болбосо өйдө турган нерсени айтабыз да, туурабы? Же болбосо уна дейбиз, баягы оштуктарча мисалы, уна дейбиз. Ошол сыяктуу араб тилинде да бар да. Залика дегени өйдө турган нерсе эмес. Балким бул жерде бул нерсенин чоңдугун, улуктугун айтып атат да. Өтө орундуу нерсе экендигин айтып атат. Бул нерсе би аннахум, себеп дегенде алар дейт, ушундай бир коом, ушундай бир эл болот, ла яфкахун, акылын иштетпейт, түшүнбөйт дейт. Факаха деп эмне айтабыз? Факих деп, баягындай фиқ деп коебуз, көп нерсе угуп жүрөбүз. Фиқты билесиңби, жана факих деген адамдар бар. Фиқ деген эмне десе, фиқ деген бул өтө терең түшүнүүнү айтат. Бир нерсени баягындай терең түшүнгөн адамды факих деп айтабыз. Терең түшүнүү, терең ойлу жүгүрткөн адам яфкаху, факаха яфкаху болот да. Макул, терең ойлонуу деген түшүндүрөт. Мисалы, биз айтып коебуз да, молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деп, түшүнүп турабы? Эмне себептен айтылган? Себеп деген айтканда молдоке сиздин деңгээлиңизди айтат да, сизге ылайыктуу кылып айтат. А бирок өзү кылганда тереңирээк түшүнүп туруп, анан кийин ошол нерсени тереңирээк аткарат да. Анан кийин карасаң, эки сөзү бири-бирине дал келбей калат да, анан кой мен муну кылганын кылам дей турган болсоң адашып кетесиң да. Түшүнүктүү болду? Аны ошондуктан аны факих деп айтабыз, молдону, макулбу? Молдо факих болот. Ал терең түшүнгөн адам болот. Макул. Эми ошону айтып атат булар. Булар ушундай эл дейт, терең ойлоно албайт, терең түшүнбөйт. Терең түшүнбөйт. Жаратуучу Аллах Тааладан коркуш керек. Бул мусулмандарга, момундарга айбатты ким берди? Буларга Кудай Таала берди да. Аны ошол айбатты берип койгон Кудай Тааладан коркпой, булар каякта бир махлуктан коркот да. Махлуктан коркот. Кудай Таалам эгерде ан нерсени бербей кое турган болсо, бул ошол окшош эле бир экөө бири-биринен айырмасы жок болгон бир махлук болот. А бирок Аллах Таалам ыймандын негизинен буларга бир орун берип койду, айбат берип койду. Түшүндүңүзбү? Ана ошол нерсени булар иштебейт да, башы түшүнбөй калып атат.
Ошондуктан булардан бир коркунуч туулган сыяптуу эле мына бул потенциальный бул бир террорист же болбосо дагы бир нерсе деп туруп корко берет да. Жүрөгүндө бул нерсе эзилтен бар. Бул пайгамбар алейхиссаламдын мужизасы. Бул ошону эсиңерден чыгарбагыла. Пайгамбар алейхиссаламга Ухуд согушунан кийинки Аллах Таалам берген не болду? Мужиза болуп атат, бир сыпат болуп атат. Момундарга да ушул нерсени берип койду да. Алардын Пайгамбар алейхиссаламга жана анын артынан жүргөн адамдарга коркунуч берип койгон. Булар эгерде бир нерсеге аттанып чыга турган болсо, бир айлык жол жетпестен алдын жанакы жүрөктөрүнө, тигилердин жүрөктөрүнө Аллах Таалам коркунуч туудуруп койгон. La yuqatilunakum jami'an. Алар эч качан чогулуп алып силерге каршы согуш ача албайт дейт. Силер менен согушуп силерди жеңе албайт. Илла фи Qur'an muhassana дейт. Бир гана ушундай бир баягы азыр жанакы хайба неменен Бану Назирдин немесин айттык го, баягы чеби 1, 2, 3 чеп болгон деп, ушундай бир чептердин артында туруп алып анан силер менен атышканга даяр болот. Ошол жерде баардыгы чогулуп алса, анан кийин силер менен урушканга күчү жетет дейт. Бетме-бет чыкканга түз жерде, түз майданда силерге каршы чыга албайт дегени. Булар эч качан силер менен түзмө-түз бетме-бет урушпайт. Уруша турган болсо дагы бир чептин артында, бир нерсенин коргондун артында, бир нерсени жабынып алып, бир чогуу, биргеликте баардык нерсени колуна алып анан кийин силер менен согушса, анан кийин согушат дейт. Же болбосо дейт, мин мараи жудур. Же болбосо бир дуалдардын артына туруп алып дейт. Мындайна чек ара кылып алып дуал 3 метр, 5 метрлик дуалдарды куруп алышат. Анан ошонун үстүнө чыгып алып туруп, анан кийин силер менен ачканга даяр болот дейт. Багылбы? Куранда айтылган нерсе бул. Мен айткан жерим жок. Менин сөзүм эмес, бул Аллахтын сөзү. Аллах Таалам ушинтип койгон. Пайгамбар алейхиссаламдын жүрөгүндөгү бир не сыпаты эмне экен? Бул жөөттөргө жана да башка бир бизге каршы чыккан мусулмандарга каршы чыккан адамдарга жүрөгүнө салып койгон бир коркунуч ушул. Бул Куранда келген нерсе. Бa'suhum baynahum shadid. Булардын ортосунда болгон келишпестик, душманчылыгы бири-бирине болгон. Өтө катуу дейт. Бири-бирин көтөрө албайт булар. Бир мисал эмне себептен булар бири-бирин көтөрө албайт билесиздерби? Себеп дегенде биз айтабыз, Кудай Таала жалгыз деп турабы? Кудай Таала жалгыз. Бул акыйкат. Бул акыйкат. Аллах Таалам жалгыз деп айтышлык бул акыйкат сөз. Эми Кудай Таала жок деп коммунисттер сыяктуу, же болбосо Кудай Таала 2, же 3, же 4, 5, 6, 100 дей турган болсо, бунун баардыгы батыл болот да. Көрдүңүзбү? Акыйкат бирөө эле. А батыл деген нерсе көп да. Көрдүңүзбү? Жок, 2, 3, 4, 5 дегендердин баардыгы канча болсо дагы булардын баардыгы батыл да. Көрдүңүзбү? Эми мусулмандар бир жалгыз Кудай Таалага ибадат кылгандыктан Аллах Таалам буларга мындай сыпат берип койду. Ал эми батыл болгон адамдар баардыгы чогулуп алса дагы булардын жүрөктөрү ар башка да. Коммунисттер жанакы эки Кудайга сыйынган менен иши жок да. Алар менен сен да Кудайга ишенесиң деп аларга да каршы. Жанакы эки Кудай дегени деле 3 Кудайга каршы да. 3 Кудай дегени эки Кудай менен бир Кудай же болбосо жанакы Кудай жок дегендерге да каршы да. Түшүнөсүзбү? Булар ошолор бири-бирине каршы болгон адамдар чогулуп алган күндө дагы эмне дейт? Булар эч качан бирдиктүү болбойт. Tahsabuhum jami'an. Алардын баардыгын бирдей деп ойлойсуң. Баарын чогулуп алган бирдей болуп коалиция болуп алышат да. Коалиция баардыгы бирдей болуп алгандай ойлойсуң, бирок кулубухум шатта дейт. Жүрөктөрү ар кандай. Жүрөктөрү бири-биринен айырмаланып турат. Бирөөсү Кудай жок дей турган болсо, бирөөсү болсо Кудай Таала экөө дейт, атасы, баласы дейт. Бирөөсү болсо Мариям энен менен өзүнчө Кудай дейт Мариям энен. Бирөөсү болсо ошо Мариям эненин уулун кошуп туруп бул дагы Кудай дейт. Бирөөсү болсо Рухул Кудусту кошуп коюп атат. Жана дагы башка толтура деген түшүнүктөр бар. Бири-бирине туш келбейт да. Залика би аннахум qawmun la ya'qilun. Эмне себептен булар ушундай дегенде дагы деле жооп берип атат. Себеп дегенде бул ушул эл, ушундай бир коом булар дейт. Бул мисалы коммунисттер өзүнчө бир коом, баягы христиандар өзүнчө бир коом, жана дагы башкасы бир коом. Qawmun la ya'qilun. Акылын иштетпеген адамдар дейт булар. Акыл деген эмне? Акыл деген бул арабтын сөзү. Арабтын сөзү.
кыргыздык эмес. Акыл деп сөзүн кандай маани берет десе, баягы төөнү арабтарды байкайсыңарбы, баштарына бир мындай узун бир аркан сыяктуу болгон, тоголок болгон немени эки бүктөп алып башына тагып алышат да, ошону икал деп айтат. Икал деп неге? Баягы төөнүн баягы алдыңкы бутун мынтип бүктүрүп, анан кийин могул жерин байлап коюшат да. Байлап, икал деген түз мааниси бир нерсени жылдырбай байлап коюшлукту айтат. Бир нерсени жылдырбай байлап коюшлукту акыл деп айтат, икал деп айтат. Макулбу? Ошо төөнү дагы ордунан бастырбай баягы алдыңкы бутун неме менен байлап койсо башында икал менен, анан ошону акыл деп айтабыз. Макулбу? Эмне себептен биздин акылыбызга Аллах булар акыл деп айтып калды дей турган болсок, бул бир нерсени түшүнгөндөн кийин ошол нерсени бекем кармап калат да. Бир нерсени түшүнгөндөн кийин бир нерсени кармап калышлыкты, туура ушул туура деп бекем карманышлыкты акыл деп айтабыз. Макулбу? Акылыңды иштетпейсиңби дегенде, ошол бир нерсени түшүндүңбү, ошону түшүнгөн нерсеңди бекем кармап калбайсыңбы деген сөз да. Кудай Тааланын жалгыз экендигин билдиңби? Ошо билгенден кийин Кудай Тааланын жалгыз деп карманып калбайсыңбы? Бүгүн эле бир нерсе болуп эле башка жакка ооп кете бербей. Көрдүңүзбү? Оюн улам өзгөртө берген адам акылы жок дейбиз да. Неге деген Алла ой пикирин бир нерсеге топтоп бир жерде кармай албагандыктан да. Анан ошону айтып атат булар. Би'аннахум қаумун ла яқилун. Булар өздөрүнүн түшүнүктөрүн бир жерде кармап кала албаган себептен. Неге дегенде көрбөйсүңбү? Карасаң, бирөөсү Кудай жок деп чыгып алган да. Анан Кудай деп жок деп чыгып алган адам бир башына түйшүк түшкөндө эле Кудай деп жатып калат да. Же андай эмеспи? Ошондой да. Кудай Таалага кандайдыр бир түшүнүк, Кудай Таалага болгон түшүнүктү бир күнү түшүнө турган болсо, экинчи күнү такыр эле тескерисин айтып жатып калат да. Түшүндүңүзбү? Анан ушул нерсени ла яқилун дейт. Камасалиллазина мин qablihim qaрибан. Мисалы дейт, мындан алдын ошол баягы Бану Назирге каршы чыгып аткан учурдан алдын эле дагы Бадыр согушу өткөн. 1 жыл мурун Бадыр согушу өткөн. Ошол согушта Бану Кайнука, ана Бану Корайза деген эки тиги жөөттөрдүн урууларына да баштарына ушундай эле проблема түшкөн да. Пайгамбар алейхиссалам келип алар менен да согуш ачып, алар дагы өзүнүн келишимин карманбай каршы чыккандык себебинен аларга Кудай Таалам пайгамбар келип аларга эмне кылды? Каршы чыгып, аларды ошол жерден айдай берди, Мединадан чыгарып берди да. Анан ошол сыяктуу көрбөйсүңбү? Алдын эле 1 жыл мурун силердин башыңарга ушундай түйшүк түшкөн деген мааниде. Жана дагы буга чейин деле канча деген канча деген коомдор не жок болушкан, Кудай Таалага каршы чыгабыз депчи. Көптөгөн, ошол эле Муса алейхиссаламдын коому, Иса алейхиссаламдыкы, башкалардын коомдор, башка пайгамбарлардын коомдоруна да баштарына эмне түйшүк түшкөн дейт. Ошол сыяктуу дейт. Зaqu wa bala amrihim. Эми силер өзүңөрдүн кылган ишиңердин түйшүгүн даамын таткыла дейт. Мындай айтканда, эми силер каршы чыктыңарбы? Пайгамбарга каршы чыгып алып тигилер менен келишим түзүп алдыңарбы? Эми анда болду, силердин ошонун жазасын көргүлө деп атат. Анан бул жактан дагы жөөттөр келип алып булар менен да келишим түзүп алдыбы? Бул жөөттөргө дагы ошол нерсени эмне кылганыңардын, кылган ишиңердин түйшүгүн даамын татыгыла деп туруп Аллах Таалам буйрук берип атат. Валахум азабун алим. Жана дагы акыретте дагы бул адамдарга эмне бар? Азап бар. Эми караңыз. Бул дүйнөдө да азап тартып атат, акыретте да азап тартып атат. Бул дүйнөдө жеринен, элинен куру калып атат. Баягы жердин баардыгын алдырып коюшту, үйлөрүн алдырып койду, байлыктарын алдырып койду. Анан ошол Мединада курма бак жактан баягындай аябай бир жакшы бир сорт курма өсүшкөн да ал жердечи. Ошол как раз ошол жөөттөрдүн курма бактарында өзгөчө бир баягындай курманын сорту бар эле. Ошол нерседен да кургалып атышат да буларчы. Бул дүйнөдө ушундай корчулук көрдүбү? Эми акыретке барса дагы азап бар дейт. Азаптар. Ал жакта дагы азап бар. Кандай азап? Алим дегени баягындай оорутуучу, денени оорутуучу деген бир азап бар. Бул адамдар камасали шайтан дейт. Бир шайтанга эле окшош дейт.
Шайтан дегенде максат бул жерде шайтандын өзү деле, анан кийин шайтан сымал адамдар. Макулбу? Изқала лил инсани. Адамга келип алып, капыр бол, укфур. Эмне Кудай Тааланы сен көрүп келдиң беле? Макул. Периште деп отасың, периштени көрдүң беле? Макул, акыретте бир тозок бар экен, бейиш бар экен, өлгөндөн кийин эки периште барып алып башыңды чапкылайт экен, наргын дагы нерсе кылат экен, сурак болот экен. Сен көрдүң беле дейт. Сен көрдүң беле? Же болбосо көрүп келген адамды сен көрдүң беле дейт. Караңызчы. Келип, андыктан акыретиң жок да. Кудай Таала көрүнбөсө сен акыретиң жок да. Андыктан давай капыр бол деп туруп, инсандар келип алып туруп адам баласына капыр бол деп буйрук берет да. Же капыр бол деген бул жөнөкөй эле мындай сөз. Болбосо баягы түрү менен айтат да. Кудайды көрдүң беле, же акыретте көрүп келдиң беле, же көргөн адамдар бар бекен, ким кайтып келиптир ал жака барып деген суроолорду берет да. Фалемма кафара, жанакы жерден угуп алган адам ойлонуп берип анан капыр болуп калат да. Капыр болуп, бул дагы сага окшош мен да капырмын деп жүрөгүм ушундай бир кутулдум деп отурса, жанакы шайтанга окшогон инсан кала инни бариун минка, мен сенден бейзармын дейт. Карасаңыз, мен сенден бейзармын, мен сенин жаныңа жолобоймун дейт. Сен жаман катуу адам турбайсыңбы дейт. Инни ахафуллаха раббал аламин. Мен сага караганда бул бүткүл ааламдын жараткан Аллах Тааладан коркомун дейт. Караңызчы. Кудай Тааладан коркомун дейт. Мен сени сага караганда мен Кудайдан коркомун дейт. Сен болсо Кудайга ишенбейт экенсиң дейт да. Болбосо өзү келип алып туруп аны Кудайдан ишенгенден башын оодарып бияка капыр кылып алган да, өзү качат. Бирок бул жерде баягы шайтан болгон инсан эгерде чындыкта эле Кудай Тааладан корккондо, бул келип алып азгырбайт эле да, тигини азгырып отурбайт эле. Аны келип алып сен болсо капыр бол дебейт эле. Андыктан могул мен бүткүл ааламдын баарын жаратуучу Кудай Тааладан коркомун деген сөзү жалган. Бул эки жүздүүлүк. Бул капырдык. Макулбу? Кудай Таалага иманым бар. Мен жүрөгүм таптаза болсо эле болду да, деп алып туруп, жүрөгүм таза деп алып туруп, сизди туз жолдон адаштырып коюп, анан кийин сен ушундай адам белең деп сизден качып кеткенди, бул эки жүздүүлүк да. Бул капырлыктын белгиси. Макулбу? Кимде ким имандуу боло турган болсо, жүрөгү таза болот. Анан кылган иши дагы таза болот да. Тили дагы таза болот. Айткан сөзү дагы таза болот. Эч качан келип алып башка бирөөнү капырлыкка чакырбайт. Башка бирөөнү сөкпөйт. Башка бирөөнү алдабайт. Кудай Тааланын каршысына каршы сөз сүйлөбөйт. Макулбу? Анан кийин жүрөгүм таптаза эле деп алып туруп карасаң, тиги башка бир Кудай Тааланын башка бир Кудайды Кудай кылып алып, же болбосо Кудайга ишенбесе дагы бир жаман иштерди кылып жүргөн адам эки жүздүү болот ал. Эки жүздүү. Андай адамдан качкыла. Факана акибатахума аннахума финнари халидайни фиха. Караңызчы, Кудай Таалам өкүм чыгарып койду. Мына могул адаштырган шайтанга болгон окшогон инсан, жана адашып кеткен, мун сөзүнүн артынан ээрчип кеткен инсан, экөөнүн тең акыбети тозок дейт. Түбөлүк ал жерде калып кетишет дейт. Экөөнүн тең тозокко киргизе берди да. Биринчиси чындыкта эле капыр болгондуктан, капыр болуп алып адаштырып атат да. Экинчиси бунун сөзүнүн артынан ээрчип кеткендиктен да. Акылың иштетпейт белең. Биринчи сен имандуу болуп турдуң эле. Иман, жана айттык го, иманды түшүнүктүү кармап калбаган адамда акылы жок деп айтабыз. Бир нерсени түшүнгөндөн кийин аны бекем карманыш керек эле. Бул болсо бекем карманбады да, каяктагы бир эки сөздү сүйлөп койсо эле, анан кийин анын артынан ээрчип кетип калды. Ошондуктан бул тозокко түшүп калды. Эми жанакы сөз келип туруп айтып атат, акыретти ким көрүп келди эле депчи. Суу дайыма ылдыйды көздөй агат да. Сууну туруп алып, качан суу артка кайра агып келсе, анан кийин мен иман келтирем десең болбойт да. Туурабы? Артка кайтпайт. Бул жерде да ошол сыяктуу да, адам баласы Адам алейхиссаламдан бери келтабыз да бизче. Бун Адам алейхиссаламдын бел суусунан артынан келтабыз. Бүгүнкү күндө атабыздыкына келдик дагы. Атадан анан кийин бул дүйнөгө келип атпайлыкпы, туурабы? Анан бул дүйнөдөн келип алып туруп, эми сиз болсо ошол суу агып келаткан суунун арт жагын агып көрүңүзчү, кантип агат экенсиз. Ага албайсыз да, туурабы?
Анан жерге көмгөндөн кийин деле артка кагыш мүмкүн эмес да. Артка жок жол жок. Ошондуктан бизге Аллах Таала мөөнөт берип атат, 70 жыл, 80 жыл, 100 жыл берип атат. Акылыңды иштетип, иман келтирип кал. Эгерде иман келтирип калган болсоң, бейишке иншалла. Эгер иман келтирбей калган болсоң, анда тозокко. Залика жазаул залимина. Мына бул тозок оту залымдардын жазасы дейт. Залымдар. Залым дегенде эмне? Бул жерде залым дегенден максат ыймансыз өткөн адамды айтып атат. Эки жүздүү же болбосо мушрик болгон, ширк кылган, же болбосо капыр болгон адамды айтып атат да. Макулбу? Бул жерден бирөөгө бирөө зулум кылып коюшлук жөнүндө сөз болгон жок, балким ыйманын капырлыкка алмаштырып алган адамды айтып атат. Я айюхалладина аману. Эми бул жерден бул капырлар жөнүндө болгон сөздү токтотту дагы момун бизге кайрылып жатат, бизге. Иман келтиргендер. Я айюхалладина аману. Аману деген сөз баягы иман келтирген деп өткөн чакта келип атат да. Өткөн чакта деп эмне үчүн бизге иман келтирген деп момун деп айткан жок да. Иман келтирген деп туруп биздин кылган ишибизди айтып атат. Себеп дегенде биз баарыбыз бир убакыт болгондо, ошол убакытта Кудай Таала сен бар турбайсыңбы деген бир сезим пайда болгон да баарыбыздачы. Кудай Таала болгон туура биз момун сыяктуу жүрөбүр, бирок да бир сезим келген, Кудай Таалага сыйыныш керек деген түшүнүк пайда болгон учур барго. Ана ошол учурду Аллах Таалам өтө катуу баалайт да, аябай катуу баалайт. Баалаган себептен ошол учурду Куранга жазып коюп атат да. Иман келтирген адам, эсиңде барбы сен иман келтиргенсиң деп туруп ошол убакыттагы иманыңызды Аллах Таалам баалап жатат да. Ошондуктан сизге кайрылып атат. Иттакулла, Кудайдан корккула. Кудайдан корккула. Вал танзур нафсун ма каддамат лигат. Ар бир инсан, ар бир зат, ар бир нафс дейт, өзүнүн келе турган эртеңки күнүнө эмне нерсени даярдап жиберип койгонун карап көрсүнчү дейт да. Түшүндүңүзбү? Ар бир инсан эртеңки күнү мен мынакей бүгүн 60 жыл жашайт экенмин, анан өлүшүм анык, бул 100% да. 100%. Ар бир инсан бул дүйнөдө өлбөй калган инсан жок да, баардыгы өлөт. Өлүм даамын татат да. Эми ошол өлгөндөн кийин бир жашоо бар деп атабыз биз. Ошол жашоого эмне нерсени даярдап койду, карап көрсүн дейт. Эмне нерсени даярдап койдуңуз? Мисалы, күзүндө кыш келатат, кыш келатканын билебиз баарыбыз. Эмне заготовкаларды кылабыз да, башында карасаң помидорлорду туздайбыз, жана да башка нерсесин даярдайбыз, көмүр алып келип даярдайбыз, үйүбүздү жылуулайбыз, дагы эмне кылабыз? Бир 3 ай 4 ай кааржайт, ошонун ичинде биз үшүп калбайлык деген ниетте ошого даярдык көрөбүз да. Анан бир жери туура эмес, баягы даярдык жетишсиз болуп калган болсо, тынымсыз могул жерде бир коопсуздук пайда болот да. Мына ушуну даярдабай калдым. Көмүрдү мисалы сатып ала албаган болсоңуз, анда кар жагандан кийин проблема башталат да, туурабы? Ошол сыяктуу бейишке барам деп атасың, акыретке барам деп атасың. Ошол жерде эмне нерсени даярдап койдуң? Ошону карап көр дейт да. Карап көр. Эсептеп, кысаптап көр. Бир эле жолу 5 маал намазды окубастан жумада бир жолу келип койсоң жетиштүү болобу? Жумабек болуп эле жүрө берсең. Ошонун таразага салып көр дейт. Жумабек болуп эле жума намазга эле барсаң жетиштүү болобу? Же болсо орозобек болуп туруп, орозодо эле орозо кармап койсоң, анан кийин орозодо эле намаз окуп койсоң туура болобу? Же болбосо курманбек болуп туруп, курман айтта гана келип алсаң жарайбы, ошо бейишке киргенге жетиштүү болобу? Ошону карап көр дейт да. Макулбу? Же болбосо 5 убакыт бек болуп туруп, 5 убакыт намазды толугу менен ибадатты толук аткарган сыяктуу болсом, ошондо жетиштүү болобу? Эгерде бай болуп кеткен болсом, байлыктан зекет чыгарып турсам болобу? Баягыда бирөөс чалып алып айтат, дамыла. Үшүр берейин дедим эле дейт. Үшүрдүн алманын жартысын сатып бериптир да. Алманын мисалы канча тонна алган билбейм. Ошонун жартысын сатып бериптир, жартысы калып кетиптир. Эми сатып жиберген алманын үшүрүн, могу калып кеткен алманын үшүрү менен чыгарсам болобу дейт да, башалла караңызчы. Ол менен сөздү оозуман чыгаргысы келип атат. Мен айтмай, могундан чыгарган, сатып берген акчадан чыгарасың дедим. А могу калып кеткенден алмандан чыгарасың дедим да. Же болбосо бунун акчасынан деле чыгарсаң боло берет. А мунуку уже сатылып кетти да, бунун акчасын чыгар десем, жок дейт, мен могундан алма менен чыгарам дейт. Акча бергиси келбей дейт да. Эми ошол кылган ишиң акыретке өтүп
сага пайдасы тийби же жокпу деген вопросту коюшубуз керек да биринчиси. Макулбу? Анан кийин бергенде дагы майдаларын берсем болобу дейт. Караңызчы. Алманын чоң кичинеси бар, ортосу бар турабы? Майдаларын терип чыгарып койдум эле, ошолордон берсем болобу дейт. Машалла, ахиретиңди ойло да. Ахиретиңди ошону өзүң эле жейсиң. Ошол кичинекей алманы өзүң жейсиң да. Эртеңки күнүңдү карап көр деп атат. Ваттакуллах, дагы деле Кудай Тааладан коркуңуң деп. Караңызчы, эртеңки күнгө даярдык кылышлыкта Аллах Таалам баштаардан сөздүн башында Кудайдан коркуңуң. Бүткөндөн кийин дагы Кудайдан коркуңуң деп экөөнүн ортосуна коюп атат. Эртеңки күнүңдү ойлосоң, Кудайдан коркуп, такыбалык кылып, ошон менен даярдыгыңды кыл деп атат. Эмнеге? Себеп дегенде инналлаха хабирун бима та'малун. Силердин кылып жаткан ар бир ишиңерди Аллах Таалам билүүчү зат. Хабирун деген эмне? Хабир деген алим экөө бирдей эле маани берет, бирок хабирдин бир айырмачылыгы бул ишти бүткөндөн кийин анын натыйжасы эмне нерсеге барат, тажрыйбанын негизинде билген адамды хабир дейбиз да. Түшүндүңүзбү? Мисалы билүүчү адам бар, окуп алган китептенчи, мындай кылсаң тигиндей болот, тигиндей кылсаң мындай болот деп китептен баягы теориясын окуп алганда, а бирок ошонун алдына мисалы машинаны оңдоочу адамга китепти окуп алган болсо, машинаны коюп туруп оңдо десең оңдой албайт да. Китебин карап отура берет, мен муну кантем депчи. А хабир деген ошол машинаны баягы оңдой турган теориясын дагы билет, ошо буну да оңдоп туруп бүткөндөн кийин эмне болоорун дагы билет да. Ошондой затты айтат. Аллах Таалам айтып атат: "Инналлаха хабирун", Аллах Таалам хабир зат. Ар бир иштин аягын билет. Кантип бүтөт, эмне болуп бүтөрүн билет, билүүчү зат. Вала такуну келлазина насуллах. Эсиңерде болгусун, о уландысы. Караңызчы. О инсандар, о иман. Бул имандуулар жөнүндө эле сөз бул. Капыр менен ишибиз жок. Макулбу? Имандуулар жөнүндө айтылып атат. Ла такуну келлазина насуллах. О Кудай Тааланы унутуп койгон инсандар сыяктуу болбогула. Кудай Тааланы унутуп койгон инсандар бар. Алар сыяктуу силер болбогула деп атат. Эмнеге? Эгерде силер Кудай Тааланы унутуп кое турган болсоңор дейт. Фаансахум анфусахум. Аларды, Кудай Тааланы унутуп койгон адамдарды Аллах Таалам өзүнө, ошол инсандардын өзүнө пайда боло турган нерсени, эмне нерсе пайда экендигин унуттуруп коет дейт. Ошол сыяктуу болуп каласыңар дейт. Бунун мааниси кандай? Караңыздар. Бул критерия да, бул критерия. Адашкан адамды таанып билиш үчүн бул критерия. Карасаңыз эле пайдасы жок, өзүнө зыян болгон ишти кылып жүрөт. Ошого өзү да акчаны да төлөйт да. Акчаны дагы төлөйт. Ошону акча менен сатып алат. Кылган ишин карасаң пайда бербейт. Ахиретине да пайда бербейт, бул дүйнөсүнө да пайда бербейт да. Анан ошол бунун Аллах Таалам буну өзү унуттуруп койгондугун билдирип турган нерсе. Бул Аллах Тааланы унутуп койгон зат. Аллах Таалага ибадат менен айлеги жок. Кудай Тааладан артта калып кеткен. Бул кайрылып жолун адаштырып койгон адам. Макулбу? Ошол сыяктуу болбогула деп атат. Намаз окуп туруп эле адашып кетпегиле деген сөз да. Макулбу? Акыретте бул дүйнөдө жана акыретке болгон иштер эки түрдүү болуп атат да. Бул дүйнөдө боло турган ишин дагы өзүнө зыян бере турган иштерди аткарат. Акыреттин ишин дагы өзүнө зыян бере турган иштерди аткарат да. Мисалы бул дүйнөдө кандай? Бул дүйнөдө мисалы биз көп эле иш нерселерди айтабыз. Бул арам болот, айланайын. Арам болот деп айтып атсаң эле ошол жака бир нерсе кылып, бир молдодон, бир дагы бирөөдөн бир сөзүнөн бир нерсе кылып чукулап атып баягы жерден өзүнө фатва таап алат дагы ошол нерсени кылганга, аткарганга. Анан ошонун артынан барып жатып алат да, шуну аткарыпчы. Эмне десең молдоке айткан дейт, дагы бир нерсе дейт, же болбосо өзүм билгенимди кылат дейт, ошол жумуштан артынан кетип калат. Бул дүйнө. Акырети болсо карасаң акыретке пайда бере турган иштин артынан чуркабайт да. Кредит арам болот десең, мен эмне кылайын эми, момундай болуп калып атып, момундай болуп калды деп туруп ишин айтат да, момундай проблема болуп атат, тигиндей проблема болот. Ошол проблемаңды башка жол менен чечсе болбойт беле? Жок, бир гана ошол кредит менен чечсе болот эле дейт да. Макулбу? Ошондой иштердин баардыгы белгиси эмне экен? Белгиси Аллах Таалам аларды акыретин жана бул дүйнөдө да пайдасын унуттуруп койгон адамдар. Булар сыяктуу болбогула дейт. Улайка хумул фасикун. Мындай адамдар фасык, бузуку адамдар болот дейт. Бузукулар ушундай.
ла ястави асхабун нари ва асхабул жанна. Эсиңерде болсун, эч качан тозок эли менен бейишке чыга турган момун мусулмандардын ортосунда теңдик жок. Экөө тең эмес, бири-бирине тең келбейт. Асхабул жаннати хумул фаизун. Бул бейишке бара турган эл, булар дайыма утуучу. Кандай эле акыбалда болбосун утат. Бейишке бара турган адам кедей болсо да утат. Кедей болсо да утат. Бай болсо да утат. Орто жашоо менен жашаса да утат. Трактор айдап жүргөн болсо да утат, Мерседес айдап жүргөн болсо да утат. Макулбу? Жер үйдө жашаса да утат, немеге чыгып кетсе да утат, палаткада жашаса да утат да. Эч бир акыбалда уттурбайт бейишке барам деген адам. Макулбу? Ал эми тозокко бара турган адам сөзсүз утулууда болот. Кандай акыбалы болбосун, миллиардер болуп кетсин, мисалы, же дагы бир нерсе болуп кетсин. Көп эле адамдар баягындай наалыйт да. Эмнеге мен ушунча 5 мал намаз окуп отурсам, мынаке могу капырга 5 мал намаз эмес, вообще бир да неме Кудай деген сөздү сүйлөбөйт. Анан кийин бул миллиардер болуп кеткен деп наразы болот да. Андай эмес. Ал тозокко бара турган адам. Ошол ар бир миллиардына жооп берүүчү адам. Ошончолук тозоктун түбүнө кире турган адам ал. Бара турган жери анык. Анан ошого жүрөгүбүздү оорутабызбы? Неге мен андай кылып койбойм? Капыр болуп ошол сыяктуу болоюн деп атасыңбы? Ойлонуп сүйлөшүбүз керек. Андыктан Аллах таалам айтып атат, тозок эли менен бейиш элинин орто эч качан бирдей болбойт, тең эмес дейт. Бейиштер дайыма утуучу болот. Эми бул момундарды алхамдулилlah айтып бүткөндөн кийин бул жерде толугу менен баягы окуялар бүттү дагы, эми Кудай таалам биздин назарыбызды Куран тууралуу, Куранга буруп жатат. Куран деген эмне? Куран деген кандай нерсе бул? Лау анзална хазал Кур'ана ала жабалин лараайтаху хашиан мутасаддиан мин хошиятиллахи. Караңызчы. Эгерде эле Кудай таалам эгерде могу Куранды толугу менен ошо 114 сүрөсүн могул тоолорду мисал катары айтып атат да. Тоолорго биз сунуштай турган болсок дейт. Сунуштайт. Тоого акыл берип, ыйман берип, нафсты берип, инсандан эч бир нерседен келишпей тургандай кылып туруп, анан буга Куранды сунуштай турган болгондо дейт да. Бул тоону сен көрөт элең дейт. Кудай Тааладан корккон себептен дейт, өтө өзүнүн коор кылып, ушунчалык ийилип, Кудай деп эле жатып калганын көрүп калмаксың дейт да. Кудай деп эле жатып калганын көрөт элең дейт. 24 саат бойду Кудай дегенден башка эч нерсени дебей, кудайчылыгын, кулчулугун кылып жатып калат эле дейт. Бирок Аллах таалам ошол махлукаттардын эч бирөөсүнө Куранды бербестен, балким инсанга берип койду да. Инсан дагы деле чекесин көтөрүп жүрөт дагы, Куранды көтөрүп алганы менен иши жок. Курандан эмне нерсени билесиң десе, бир Фатиханы билебиз, Фатиханын кыргызчасын дагы билбейбиз. Жаттап да алган эмеспиз, кыргызчасын которгонду да билбейбиз. Ихласты окуп алганбыз, ихластын маанисин билбейбиз. Бул жерде Куран эгерде тоого сунуштала турган болгондо, тоо Кудай Тааланын коркконунан коор болуп калат эле да. Коор болуп жатып калат эле. Түшүнөбүзбү? Курандын өтө бир улуу нерсе экендигин биз түшүнбөй жатабыз да дагы делечи. Куранга убакыт эгерде могу телефонубузга мисалы канча бир жарым саат, 1 саат күнүнө деп коелук, жарым саат, 1 саат Куран телефонго убакыт бөлүп атпайлыкпы? Ошол сыяктуу эгерде Куранга бөлгөнүбүздү баарыбыз каары болуп кетет элек да. Баарыбыз хафиз болуп кетет элек. Баарыбыз могул жерге чыгып алып мен сүйлөйм деп талашып калат элек да. Эгерде жарым саат эле убакыт бергенибиздечи өмүрүбүздө, күнүнө. Ва тилкал амсалу, мына могул мисалдар. Мадрибуха линнаси лааллахум ятафаккарун. Адам баласына биз мисал катары айтабыз. Биз эгерде могу тоогос бергенибизде эле булар момундай болуп кетет эле деген сөздүн баары инсанга айтылып жатат. Инсанга балким ал ойлонор дейт, фикир кылар дейт, ой жүгүртөр дейт да. Могул акылын каникулга чыгарып жибербейт, балким акылын колдонот эле дейт да.
акыл менен ойлонуп көрөт эле дейт. Бул менин сөзүм эмес туугандарым, бул Аллах Тааланын сөзү. Адам баласын ойлонуш үчүн жараткан да, ойлонгула депчи. Могу акылыңарды каникулга чыгарып жибербегиле дегени. Хуаллаху аллази ла илаха иллаху. О эсиңерге келгиле. Ал Аллах Таалам ушундай бир зат, андан башка ибадатка ылайыктуу эч бир зат жок. Акылбы? Могул жерде ла илаха иллаллах деп айтып атпайлыкпы? Бунун мааниси өтө эле оор маселе да. Өтө эле терең кеткен маселе. Биз мындай жөн эле ойлонуп кое беребиз, жеңил көрөбүз да. Карасаңыздар, ла илаха дегенде эч бир кудай жок. Эч бир кудай жок. Иллаллах, Алладан башка. Алладан башка эч бир кудай жок дейт. Хорошо, макул, эмне экен? Болуптур. Кудай Таала бар экенсиң, эмне болду? Ойлондуңарбы беле? Ушуну айтып койсом эле бейишке кирип кетем деп атасыңарбы? Буну түшүнүш керек. Иман келтириш керек бугачы. Муну ла илаха дегенде ма'будун деген сөз бар да, ал жердечи. Ибадатка ылайыктуу бир гана Аллах Таала. Ибадат кылгыла деген сөз да. Ма'буд Аллах Таала болгон болсо, ибадат сыйынууга татыктуу. Анда мен Кудай Таалага сыйынышым керек да, туурабы? Макул. Ла илаха ошол эле кезде Кудай Таалам көрүүчү зат. Эч бир көрүүчү зат жок, бир гана Кудай Тааладан. Жашынып алып канча деген күнөөлөрдү кылып таштадык, машалла. Эсеби жок го. Өзүңүздүн эле оокатыңызды мисалы кылып ошол буга чейинки 20 жыл жашасаңыз, 30 жыл, 50 жыл жашаган болсоңуз, өзүңүздүн кылган амалдарыңызда мынтип барактап көрсөңүз, канча деген күнөөнү табасыз да. Ишо унутуп калганы дагы канча калат да. Ошонун баарын эч ким көрбөй калды деп, билбей калды деп жүрөбүз да дагы элечи. Бирок бул Аллах Таала билүүчү зат да. Аны көргөн зат. Аны угуучу зат, аны билүүчү зат, сага рызкы берүүчү зат. Ана ошо ла илаха дегенде Аллах Тааланын 99 атын тең баардыгын киргизишибиз керек дагы. Анан иллаллах. Рызкы берүүчү эч бир зат жок. Аллах Тааладан башка. Мени өлтүрүүчү эч бир зат жок. Аллах Тааладан башка. Мага жан берип тирилтип койгон зат эч бир зат жок, бир гана Аллах Тааладан башка деп ар бир жерде ар бир Аллах Тааланын 99 сыпатын киргизип, анан иллаллахты бияка жүрөккө киргизиш керек да. Ана ушундай зат. Ал Аллах Таалам силердин биздин Кудай Таалам, ал Аллах Таала кимкен? Ла илаха илля хуа. Андан башка эч бир зат жок. Алимул гойби, гайып нерсенин баарын билүүчү зат. Гайып деген эмне? Биз өз көрбөгөн нерсенин баары. Эртеңки күн эмне болорун көрдүңүз беле? Эртеңки күн гайып болот. Эртеңки күн эмне нерсе болот? Ал Аллах Таала билүүчү зат да. Ва шахадати, күбөлүктүн ээси Аллах Таала. Хуар Рахман, ал мээримдүү зат. Рахман зат. Рахман деген эмне? Рахман деген ушундай бир зат, ал капырга да мээримдүү, момунга да мээримдүү, ташка да мээримдүү, сууга дагы бүткүл Кудай Таала эмне нерсени жаратып койгон болсо, ошонун баардыгына өзүнүн мээримин төгүп турат деген зат да. Мээримин берип туручу зат. Мисалы чымчык учуп баратат, ла ямсикухунна, аларды эч бир зат кармаган жок, илля Рахман, бир гана Рахман зат уканы кармап турат да. Асманда учуп кетип барат. Ошо чымчыктын учканы Рахмандын себебинен учуп жатат. Жамгыр жаап атат, Аллах Тааланын Рахман сыпатынан жаап атат. Капыр күнүнө Кудай Таала жок деген бир капыр бар. Ошо басып жүрөт. Ошо Рахман себебинен Аллах Тааланын Рахман болгондугунан басып жүрөт алчы. Миллион деген долларларды көтөрүп жүрөт. Ошо Рахман деген сыпатынын негизинде ал көтөрүп жүрөт да. Түшүндүңүзбү? Рахман ушундай. Ар-Рахим, Аллах Таалам өзгөчө момундарга, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы мээримдүү зат Аллах Таалам. Бизге кимде иманы бар болгон болсо, жүрөгүндө Кудай деп согуп Кудай Таалага ибадат кылып жүргөн болсо, Аллах Тааланын өзгөчө мээримдүүлүгү жаап турат бугачы. Өзгөчө мээримдүүлүгү. Ал кедей болсун айырмасы жок, ал бай болсун айырмасы жок, ал денеси соо болгон болсо айырмасы жок, оорукчан болгон болсо айырмасы жок. Мына азыр 5 мал намаз окуган адам операцияга кирем деп атат да. Ого дагы ошол кишиге дагы Аллах Тааланын өзгөчө мээрими жаап турат да. Макулбу? Эми кыямат болгондон кийин дагы Аллах Таалам ошол пенделерине өзгөчө мээримин төгүп туручу зат Аллах Тааланын. Кыяматта эки түрдүү адам түрүлөт да. Бирөөсү тирилгенде эле Рахманды издей баштайт да. Рахман гана ке депчи. Ким мен о кабырыман ойго тургузду деп туруп баягы жерден издей баштайт. Анан кийин эле мынтип караса бияктан кыяматта болуп бүтпа элдин баардыгы Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейинки келген инсандардын баардыгы тирилип аткан болсо, ал дагы тирилгенин көрүп алып, анан кийин айтат: бул ошол Рахман убада берген зат,
ушул күн келди дейт да. Буга чейин эмне себептен бул капыр адам Рахманды издеп атат? Себеп дегенде бул дүйнөдө көнүп калган да алчы. Күнөө кылса дагы Рахман ал кишинин башын сылап аткан да. Макул да, мен акылың келип, ыйманды келип калса, ыйман келтирип каларсың деген да. Эми бул ошо капыр менен өтүп кетти дагы, акыретке тирилгенден кийин бул күнөөсүн баарын билет да. Эми ошо Рахманды издеп атат да, дагы деле мага мээримин төгөт го депчи. Бирок ошол Рахман дегендин сыпаты ошол жерде чеги келип калган менен иши жок да. Экинчи адам болсо Рахим затты издей баштайт да. Бул дүйнөдө да кыйналып жашады эле. Эми бул дүйнөдө мен кыйналдым эле, эми ахиретте бир соомду аларым бекем деген ниет менен кайра тирилгенде Аллах Тааланын мээримин көрөт да. Карасаң жаш жигитти Аллах Таалам Арша Ааланын алдына 7 адамды отургузуп коет. Ошондо мисалы жаш жигит балагатка жеткенден баштап намазын калтырбай 80-90га жеткенче окуп өтүп кеткен инсанды отургузат. Бул дүйнөдө болсо жаш эле туруп алып намаз окуп калдың, бутуңду жууп калдың деп урушканына карабай, сакалыңды кесип салам деп канча деген кишилер коркутушуп уктаганды кесип коем дегендер болгон, жана дагы башка. Аны ошондой адамдарды Аллах Таалам бейишти, кыяматта Аршы Ааланын алдына отургузуп коет. 7 киши түрдү, 7 түрдү. Ана ошо Рахман зат, Рахим заттын мээримдүүлүгү ал. Хуаллаху аллази ла илаха илля ху. Дагы деле Аллах Тааладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Ал-Малик, ал бүткүл нерсенин баардыгын эгеси Аллах Таалам. Кимди бейишке киргизем, кимди тозокко киргизем, ошол буйруктун ээси дагы Аллах Таала болот да. Макулбу? Буйруктун ээси дагы. Ал-Куддус. Куддус дегени Аллах Таалам ушундай таза зат, бүткүл махлукаттардын кемчиликтеринен таза затты айтабыз. Көңүл буруңуздар, махлуктун кемчилигинен таза болгон зат. Махлуктун кемчилиги кандай? Биринчи эле кемчилиги ал махлукта, ал халик эмес. Халик Аллах Таала. Махлук, ушу махлук деген бул өзү кемчиликтүү. Макулбу? Себеп дегенде сиз дайыма халикка эмне мажбур неме баягындай муктаждыгыбыз бар да. Эгерде Аллах Таалам жок болгондо бизде жок болот элек. Аллах Таалам бар болгондуктан биз барбыз да. Макулбу? Жана дагы толтура. Кандайдыр кемчилик бар болгон болсо инсанда, ошол кемчиликти Кудай Таалага таңуулай турган болсок, ал ширк болуп эсептелет. Ширк. Мисалы, Кудай Тааланын баласы бар. Бизде бала бар да турабы? Арабтар мисалы кызды жаман көрүшкөн дагы Кудай Тааланын кызы бар дешчи да. Карасаңыз. Биринчиден ошо бала бар деп айтышлыктын өзү неме? Кемчилик. Анан ошонун арасында кызы бар деп айтышлыгга эки эсе неме кемчилик болуп атпайбы? Өздөрүнө баланы жакшы көрүшүп, Кудай Таалага кызды ыра көрүшкөн да аларчы, мисалы. Ана ушундай бир кемчиликтердин баардыгын Кудай Таалага таңылашлык бул ширк болуп эсептелет. Мейлиби? Куддус деген сөздүн ичинде ошол нерсе бар. Ассалам, Аллах Таалам салам зат. Бүткүл айыптардан таза заттагы, бүткүл айыптардан таза заттагы, анан бүткүл пенделер Кудай Тааланын азабынан аманда калган болсо, ошол салам деген сыпаттын себебинен да. Мисалы, момун киши деле бир кемчиликтин артынан күнөө кылып койду да, ошонун кемчиликтин артынан тынчтыкта дагы деле жүрөт да. Билиңиз, Аллах Тааланын салам деген сыпаты бар, сизге ошол үстүнүңүздө турат. Ал-Мухаймин, Мухаймин деген зат Аллах Таалам, Муъмин деген аттап кетиптир, кечирисиздер. Муъмин деген сыпат бул Аллах Таалам ар бир пайгамбардын артынан аларга муъжиза берип, башкаларды Кудай Тааланын элчиси, өзүнүн элчисине ыйман келтирип койгон затты айтабыз. Түшүнүңүздөр да? Муъжиза берүүчү. Мухаймин ал өзүнүн пендесин сактап жүрүүчү зат. Ал-Азиз, ал Аллах Таалам эч качан жеңилбес зат. Ал-Мутакаббир, Джаббар, Джаббар зат, Аллах Таалам каардуу зат, Джаббар зат, Аллах Таалам каардуу зат, Аллах Таалам Мутакаббир, текеберлүү зат. Пендеге текеберлик кылуу жарашпайт. Эмне себептен текеберлик кылабыз? Акчанын негизинде. Же болбосо баягындай ден соолугуңуз өтө спортсменсиз, же болсо дагы бир илимдүү, кедей дагы кедейлигине текеберленген учурлар болот да, карасаңчы, таң каласың. Бул сыпаттардын эч бири дагы Кудай текеберлик кылганга ылайыктуу эмес да, ылайыктуу эмес.
Биринчи эле сыпатыбыз бар, биз махлукпуз. Махлук болгонубуз эле жетиштүү, текебирлик кылбаганыбызгачы. Аллах таалам мутакаббир зат, ар бир сыпатында өзүнүн текебирлиги бар. Макулбу? Алла өзүнүн текебирлигин көргөзүп турат. Субханаллахи амма юшрикун. Силердин ар бир кылган ширк кылган нерсеңердин бардыгынан Аллах таалам таза аруу зат. Мынакей айтылган нерселердин ар биринде ширк бар да. Ошо Кудай Таалага болгон түшүнүктүн туура эмес болуп калышлыгынын өзү эле ширк болуп эсептелинет. Туура эмес түшүнүк боло турган болсо ошол нерсе ширк. Андан Аллах таалам аруу зат. Аллахул халик. Аллах таалам жаратуучу зат. Ал-бари. Бари деген дагы жаратуучу зат, бирок болгону эле Кудай Таалам бир нерсени жарата турган болсо, аны үлгүсү жок жаратат да. Макулбу? Үлгүсү жок. Бир нерсени карап алып, чиртеж кылып алып, анан кийин жаратуучу эмес. Башынан эле жаратканда үлгүсү жок, сонун кылып жаратуучу зат. Ал-мусаввир. Мусаввир дегени ар бир адамды, ар бир махлукту ошол кебетесинде жаратуучу, ошол кебетени берүүчү зат. Эгерде Аллах таалам бизге могу инсанга эки көз берди, мурун берди, ооз берди, жана да башка, эгерде башка бир сүрөт бизге ылайыктуу болгондо адам баласына ошол нерсени берет эле да бизгечи. Башкача бир инсандар деп туруп телефондо карасаңыздар көргөзүп атышат да, баягындай өтө өнүгүп кеткен инсандар башкача болот деп дагы узун бойлуу, дагы бир нерсе кылышып жараткан көргөзүп жүрүшөт. Эгерде Аллах таалам ошол нерсени бизге ыраа көргөндө ошондой кылып жаратат эле да биздичи. Макулбу? Эң жакшы сүрөттө бизди жаратып койду да. Табаракаллаху ахсанул халикин. Аллах таалам ушундай зат, эң жаратуучулардын эң сонун жаратуучусу, ана инсанды, адам баласын эң жакшы сүрөттө кылып жаратып койду да. Кимде ким өзүнүн сүрөтүнө жаралганына нааразы боло турган болсо, Аллах таалага нааразы болгону. Макулбу? Лахул асмаул хусна. Аллах тааланын көптөгөн жакшы аттары бар. Юсаббиху лаху ма фис самавати вал арди. Аллах таалага бүткүл асмандагы жана жердеги болгон нерсенин бардыгы тасбих айтып аруулап турат. Инсан болсо дагы деле гапилетте жүрөт. Дагы деле Аллах тааланы аруулабайт. 99 Аллах тааланын сыпатын окуп коеюн, эмне экенин деп билгенге аракет кылып койбойт да. Кудай Тааланын аты бар экен, ошол 99 эле экен. Ошолор эмнени түшүндүрөт экен деп кызыгып койбойт. Ва хувал азизул хаким. Аллах таалам жеңилбес, хакимдар зат. Аллах таалам. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, sahil alayna kulla asir wa tammim bil khair. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar ya rabbal alamin. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bir rahmatik. Allah'ım razı olsun sizlerden.